кыйынсыраак абалда келип отурат. Акыркы 3 беттеште алар жеңиш бетин көргөн жок. Дагы деле болсо турнирлик тизмеде алар 1-орунда, ал эми Кара Балта Нефчи менен ойноп конокто Кочкор Атада жеңиш жараткандан буга чейинки 2 айлампанын алгагында. Азыр болсо кандай керемет чыгарып берүү оң канаттан өткөрүштү. Дал ошол 2021-жылы, 2019-жылы кармагына алды. Ошол замат ылдам каршы чабуулду баштайын деп даректи таппай калган. Бул жакта Айбек Сүкеналиев бар экенин көрдү. Айбек топту өзүндө алып калды. Жана кийинкиден өттү. Гол! Өтө керемет мына жеке жүрүштү Айбек Сүкеналиев ишке ашырды. Ал эми голдук пасты мына карасаңыздар канчалык жылмайып сонун маанайда Айбек Сүкеналиев келе кузатса болот. Эмнегедир ал Атай Жумашевка берин туура көрдү. Атай баратат. Атайдын гол! Учурда мүмкүнчүлүктү ошентип идеалдуу пайдаланып кетишти. Эрнис Батырканов албетте эсепти тең олтурат. Эрнис Батырканов азырынча бул беттеште көп, бул турнирде көп голдор менен жетиштилер. Ошол эле Кара Балта курамында өзгөрүү орун алды. Азыр Бирбек Акматалиевди караган эч ким жок. Германдар арасында Абдышатага үмүт чоң, албетте. Түркмөнстандын 2 командасы жана Тажикстандын 1 командасы бар. Ал учурда Абдышата ошентип алдыга озуп чыкты. Бирбек Акматалиев быйылкы сезондогу өзүнүн 8-чи голун жаратты. Башы менен бош бурчка сокку узатып кетти. Жана биз мына Абдышатага ошентип алардын оюну начарлап кетти, эл аралык аренада кандай оюн жүргүзөт деп суроо салып аттык эле. Бир оюнчуга аз болсо дагы алар тескерисинче өздөрүнүн мүнөзүн көрсөтүп атат. Мисалы ишке ашырат болду экен. Күтүп туралы. Амбицияларын жашырбаган командалар бар болчу. Азыр болсо пенальти. Рашид Маматов Абдышатта азыр болсо эми пенальти кабыл алып турат. Атай Жумашев жана гол жаратты. Рашид Маматовду карама-каршы жака кулатып туруп ошондо Атай Жумашев 3-чү голду Абдышата командасына алып келип берди. Командалардын курамында деңгээл болуп көргөндөй чоң. Азыр Айбек Сүкеналиев жана ушул жерде гол! Эсеп 2-3. Кара Балта мына 2-чи голун жаратып кетти. Айбек Сүкеналиев жумуштун басымдуу бөлүгүн жасады. Ал эми алмашууга чыккан Кубат Сагынбеков эсепти 3-2-ге айлантып олтурат. Беттештин бүтөрүнө дагы 5 мүнөттөй убакыт бар. Андыктан Германдар кызыктуу. Биз финалдык ышкырыкка чейинки оюнга голубуз. Абдышатанын курамында алды. Оюн уланып атат. Кайрадан Атай, анын чыгарып берүүсү. Ушул жерден соккуну көрөбүз. Кандай баштаган сыяктуу. Себеби алардын азыркы Кара Балтадагы стадиону азыр экинчи. Караңыздарчы, эч ким карабай калган болчу. Ошондуктан Эрнис Батырканов ишенимдүү гол жаратып эсепти 4-2-ге айлантып кетти. Мына чүй дербисинде ошентип чыныгы аткылашуу орун алды. Эки команданын кошкондо 6 гол жаралып олтурат. Эрнис Батыркановдон дубль бүгүнкү беттеште жана өтө маанилүү голду киргизип кетти. Карасаңыздар, эч ким караган эмес. Эмне үчүн мындай түшүнбөстүк орун калды? Кара Балта бир оюнчуга көп, бирок Кара Балта чабуулда жеке чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Жеке чыкты жана топ бийигирээк. Андан ары уланып атат. Башкы калыс
Seyit Döletkeli ulu emi gana ışkırıktı Жаңырыкта. Kırgız Premier Ligasının 19. turunun alkağındagı bu çüy derbisi oşatıp 4-2